Ушундай салам достор, дагы бир жолу. Дагы тарыхый 9000 жылдык ушундай эски шаарлар келгенде бир суроо пайда болот да. Эми азыркы учурда технология менен, крандар менен, эскаваторлор менен тез салса болот, бирок адамдар өмүрүн ошол келечектеги ошо өзүнүн улутунун, өзүнүн ошо коомунун бакубат, коопсуз бир чөлкөмдө ошол баалуулуктар менен жашашына өзүнүн өмүрүн курманчылыкка салышкан да. Карасаңыздар, мындай бүт чоң таштар менен чоң цитаделдер салынган. Анан адамдар буга 9000 жыл деген бул эми оңой эмес да. Тарых, аябай чоң тарых. Мына азыр биякта дагы артымда көрсөңүздөр болот. Тарыхый изилдөөлөр болуп, археологиялык казуу иштери дагы эле жүрүп атыптыр. Бөлмөлөр чоң. Бул жактагы адамдар буга өмүрүн берген да. Анан азыр ойлоп кетем, биздин азыркы учурда биз жашообузда кайсы баалуулуктар менен жашап атабыз. Мен деген сөз көбүрөөк угулуп аткандагыдай да. Биз деп келечектеги коом, эл, адамзат деген сөз азырактагыдай. Ошондуктан келиңиздер, кандай болбосун жашоодо ушул жерден аркы өзгө чейин адамдардын коопсуздугу үчүн кылымдар бою адамдар күрөшкөн, ушунун баарын салган. Тегеректен ушу таштын баарын алып келип салышкан да. Бул оңой эмес. Биз дагы кайсы ташты мамлекетибиздин келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн, эл журтубуздун ыймандуу, илимдүү, билимдүү болуп, эртеңки келечектеги балдарыбыздын келечеги бакубаты үчүн кайсы ташты кайсы жерге алып барып эмнени өзгөртүп атабыз жашообузда, эмне кылып атабыз, ошол бир суроону бергим келет, өзүмө бергим келет. Балким силерге да кызыктуу болот, силер да өзүңөргө бересиңер. Анткени ошол бир жерден ташты алып бир жерге коюу, жолдун үстүндө жаткан ташты алып коюу дагы бул чоң иш. Ошондуктан ар дайым келаткан жаштарды, муундарды, адамзатты ар дайым ойлойлу. Чоң көрүнүш.